Таңқы мейман түрмегі уланат. Бүгін бізде мейманда өзгөчө атында дағы, затында дағы, формасында дағы, керек болса жасал болосында дағы өзгөчөлүк жатқан, өзүнө бір өзгөчөлүктү камтыган Жанасель аттуу ырчай менен жакындан таанышабыз. Саламатсызбы? Қош келдіңіз. Кош келдиңиз. Рахмат. Керемет маңайым, рахмат. Сизди көрүп биздики да керемет болуп кетти го. Жанасель, өзүңүз тууралуу азыр кыскача маалымат айтып өтсөңүз. Атым Жанасель. Эң сон. Темирбек Жүргөнов атындагы Өнөр академиясыны бүткөм. Режиссерлук мамандыгы боюнча. Кино режиссерлук. Кино режиссеры бар. Эмне дейм? Балалык чагым ошунда Кыргызстанда өттү. Нарын облусунда. Атам аскер болгандан кийин. Ал кездері көшіп жүрдік. Орусияда да жашадық, Монголияда да жашадық. Жақсы екен. Сіз эмне себептен қазақ сахнасы емес, қырғыз сахнасын Экөөнү тең багынтам деп турат. Ооба, экөөнү тең жер алып кетесиз. Эң сонун. Кыргызстанга кантип келип калдыңыз? Кыргызстан менен сизди эмне байланыштырып турат? Енді кыргыз казак бир тууган сиздерге сөзгөн болса, бул менин ханым. Менің атам қазақ, ушул анамдын жагынан кыргыздын ханы бар менде. Казак шоу-бизнесидагы кыргыз шоу-бизнес дегеле сахна мындай бир аз катаалыраак келет да. Ушул сахнаны багыныш үчүн өзгөчө эмгек керек, өзгөчө мындай характер керек дегендей кыргыз сахнасына досторду таап жетиштиңизби? Же жаңы кадамдаш илдеп жатасызбы? Энди Алла буйрса жетишемин. Bir жыл бұрын мен бір туғаным бірге дағы Бегішбен клип тартқамыз, Еркелетші деген шуточныйға. Ошыл. Рэп аткаруучу Бегишпи кадимки? Ооба. Демек, дағы қандай пландар бар? Азыр кандай ырлар жазылып атат, кандай клиптер тартылып атат? Кайсыл жанрдагы ырларды аткарасыз? Албетте, чыгармачылыкта жүрген ар бир адам дайыма изденүүнүн үстүндө жүрөт. Мен дагы ар дайым изденүүнүн үстүндөмүн. Бүгүн сиздерге жүрөгүм аттуу ырды тартуулаймын. Саалама Жүрсүнбековдун сөзүнө жазылган. Шандуу ыр болгонумен азыр учурда акынга рахматымды айтып кетейин. Албетте. Анткени шандуу ыр болгону менен ушундагы тексттин сөзү маңыздуу. Сиздин костюмуңуз абдан өзгөчө экен. Креативдүү ким тикти, ким жардам берди? Мен балким өзүм режиссер болгондуктан чыгар. Ар бир ырды уккан кезинде көз алдымда бир образ элестетет да. Бул жүрөгүм мурунда чыккан образым өзүм тиктим. Менин хоббим десем де болот. Өзүңүздүн формаңызды өзүңүз демек. Бул ручная работа десем де болот. Ар бир стеклярсты өзүм тиккем. Эң сон. Канча убакыт кетти анан ушул костюм тиккенге? 2 апта. Эң сон, 2 жума. 2 жума. Жанасель, айтыңызчы, сиз жана ырдын автору деп калдыңыз. Чындап эле Кыргызстандагы мындай көйгөйлүү маселелердин бири бир аткаруучу бир ырды аткарып аткан учурда айтат да, мисалы, бул жүрөктүн сыры деп аталган ыр деп коет да, ошо менен чектелип калат. Тагыраак айтканда, автордун сөзүнүн автору, оонун автору көп учурда көз жазында калат, айтылбай калат. Казакстанда бул көрүнүш кандай? Ал жакта аткаруучу чыгармасында бул ырдын сөзү бул акынга таандык, обону бул композиторго таандык деп айтылабы же? Айтылады, албетте айтылады. Жалпы чыгармачылыктын кыялы чексиз. Мен ойлаймын, чыгармачылыкта чек ара болбойт. Ар бир чыгарма бул аллегория го. Балким башкача жерде бул ырды башкача кабылдайт. Биздин жерибизде башкача кабылдайт. Бирок ырдын авторлору айтылат сөз. Ооба. Ал эми чыгармачылыкта сиздин кимди кумир тутасыз? Кимге сизге багыт берет, ким окшош болгуңуз келет дегендей? Эми чыгармачылыкта албетте өзүбүздүн эл артисттерибиз, өзүбүздүн кичинекей кезибизде чоңоюп өскөн, оларды угуп өскөнбүз. Азыр санап айтсам эмне да? Мисалы Гүлнур Сатылганова, Айчүрөк Иманалиева, Бибигүл Төлөгенова деген
Роза Бағланова, Күләш Байсейітова, олар аңыз оқыған адамдар. Ең сан. Ошо. Қазір бәрін айта келсең көп деле. Маған Биздин тилегенибиз айтып байкаган. жана сел сиз дагы кийинки жылдары ошол жаш өсүп келе жаткан муундун кумирин айлансаңыз деп тилемекчибиз. Аны эмесе мүмкүн болсо бизге алып келген бүгүн президент катары тартылбай турган чыгармаңызды микрофонго өтүп аткарып берсеңиз. Бүгүн бизде мейманда өзү режиссер болуп, бирок жан дүйнөсүн чыгармачылыкта, аткаруучулукта таап жаткан кыргыз казак ырчысы биздин бүгүнкү мейманыбыз Жанасель.